Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Шариат боюнча карыз алуу, берүү кандай? Ушул боюнча түшүндүрүп бериңизчи. Аллаху акбар. Тугандар, карыз алуу, берүү бул мамиле. Мамиле исламда өтө маанилүү бир бутак. Бул мамиле мусулманга эле эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман эмес жөөттөрдөн да карыз алган. Карыз берсе да болот мусулман эместерге, алса да болот. Вообще-то карыз деген эзи кандай өзү? Карыз деген мындай тугандар. Карыз берүүчүгө дагы адеп бар, карыз алуучуга дагы адеп бар. Ушу мамилени жакшы кармай турган болсок, ибадатыбыз сакталат. Болбосо ибадатыбыз талкаланат. Ушу мамилени карыз берүүдө дагы, алууда дагы эске албай турган болсок, анда сооптон кур калабыз. Анда биринчиден, экинчиден ушул мамиле боюнча Алла Тааланын өкүмдөрүн, пайгамбар сүннөттөрүн жандандыра албай калабыз. Алымдар айтышат, мусулман эместер исламдын баалуулугун мамиледен көрөт дейт. Биз мамиледен гана көрсөтө алабыз. Кулк мүнөздөн көрсөтө алабыз. Жашоо тиричиликтен көрсөтө алабыз. Ибадаттан көрсөтө албайбыз аны. Алгандай деген. Намаз мечитте болот да, биздин мечитте окуп атканыбызды алар мечитке кирбейт. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах жүрөктө, орозо иште, зекет мусулмандардын чегинде гана берилет. Меккеге вообще киргенге болбойт кафырларга. Демек 5 исламдын түркүнөн алар жакшы көрө албайт исламды. Чүнктү? Алар каерден көрө алат? Биздин мамилебизден. Биздин убадабыздан. Биздин тактыгыбыздан. Келишимдин үстүнөн чыгуудан, кыянат кылбагандан, карыз алып өзүнө кайтарып бергенден, учур милдеттеме, жоопкерчилик алганда, толук аткарууда, мынаны көрөт дагы, мусулман ушундай болот экен деп, анан исламдын баалуулугун көрүп, исламдын эшиги ачылат исламга киргенге. Биздин кулк мүнөз кичпейилдигибиз, кечиримдүүлүгүбүз, адамгерчилигибиз муну көрсө, анан эшиги ачылат исламга. Берки бешөө аркылуу эмес да, мыналар аркылуу. Так, дальше кеттик. Карыз берип аткан адамга биринчиден, карыз берген адам ойлонуп бериш керек да. Эгерде караңыз, карыз бергенде кээде важип болот, кээде макру болот, кээде арам болот, кээде мубах болот. Берген кишиге. Эгерде аргасыз ушундай кыйналып калган болсо, ошол убакта карыз сурады, сизде бар, сизге важип болуп калат. Карыз берип туруу важип болуп калат. Тиги көрүп атасыз да, абалынчы. Бербей койсоңуз өлүп деле калышы мүмкүн. Жок, карыз берип турасаң, өзү жөн эле жардам беришиңиз керек эле. Бирок сизден карыз сурап атат, карыз берүү важип болот. Эгерде сиз билесиз, толук билесиз, же болбосо күмөнүңүздүн көпчүлүгү бул берген акчаңызды арамга, берген карызыңызды арамга сарптайт, анда карыз берүү арам болот. Берсеңиз арамга сарптайт. Бергениңиз не болот экен? Карыз бергениңиз арам болот. Макруга сарптаса макру болот. Жөн эле эгерде эми кичине бизнес кылайын дедим эле, акча көбөйтөйүн дедим эле. Мубах дегенде берсең дагы, бербесең дагы өзүң ыктыярың деген сөз. Карыз берүүчүлөргө. Карыз алуучу кандай анан? Карыз берүүчү дагы шариятыбызда сооп. Карыз алган дагы алхамдулилlah сүннөт мустахаб бар. Зарылчылыктын учурунда пайгамбар салган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карызга сатып алган мындай дан, таам деп коет, бирок ошо дан деп. Бирок ошого бир жөөттөн алгандагы анын ордуна залог койгон. Сот барго кийген, ошосу залог койгон. Диран лаху дейт. Залогу бар, залогун койгон да. Иштара мин яхуд тааман. Андан кийин Алла субхана вараханаху, яни рахан деп коет, ошо залог койгон да, ошо залог бар. Насиятан сатып алган да. Мейли кандай болгон чакта да азыр айтып атканы, карыз алган кишичи. Охо, карыз алган киши биринчи кайтарып бере аласыңбы, анан ал. Кайтарып бере ала албасаң, алба. Кайтарып бере ала турган орду барбы? Кантип кайтарып бересиң? Эгин эгип койдум эле. Кой багып атам семирип, айлыгымды алам. Токто, орду барбы карызга? Анан ал.
Карызга алганда туугандар, караңыздар, ал кажетини алсын. Кажетини алсын, зарылчылыгын алсын, тойга албасын. Аш-баш андайга шарият милдеттүү кылбаган нерсеге албасын. Өлгөн үстүнө gömгөн болуп карыз алып туруп анан кайра өмүр бою. Пайгамбар бул карыз дегенде бул капырлыкка жакындатып коет деген. Карыз не деген? Себеп дегенде мындай экен да. Карыз алган киши тияктан алдай деген. Жалган сүйлөй деген. Кыянат кыла деген. Кача деген. Ошон үчүн кандай? Күндүзү кордук, кечкурун кайгы дейт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча карыз албаш керек. Мүмкүн болушунча карыз албаш керек. Кимден болсун да, банктан деле албай эле коюң, насия кредит, адамдардан деле албай эле коюң. Өзүңүздөгү бар дүйнөңүздү оборот кылып, ошого каниет кылып, шүгүр кылып, кечкурун маза кылып уктаң. Тахажжудка туруп калсаңыз, нур үстүнөн нур, турбай калсаңыз, багымдатка барың. Мына, күндүз эч кимдин алдында жер карабай, тияктан келсе качып кетпей. Же болсо дагы анан шайтан ар нерсе кылып, будан көрөк давай, жашоону эмне кыласың, секир ана дарыяга деп. Улакаша ушундай кылып атпайбы анан? Нарын дарыясына секирип атпайбы? Качып бул жактан Россияда бул жүрөр эмне болсун? Кичине иманы бар го, ону ойлонгонор, иманы жок, же болсо иманы алсыздарга баары бир го. Карыз маселеси. Анан кийин карап туруңуздар токсондар. Карыз берип атканда, карыз берип аткан адам мейли. Ал жактан таксыр, мен карыз берейин, болуптур. Залог коюп коесузбу? Алса болот. Залог. Кепил барбы? Кок сиз бербей койсоңуз, бербей калсаңыз, ким берет? Сиз бересизби? Кепилдик өтөсүзбү? Кепилдер болот. Күбө барбы хотя бы уят айбирге чыдай турган? Мына ким, өкүл атаңызбы, кайнатаңызбы, ким мыналар? 1,5 барбы мындай? Алым барбы, дамыла барбы? Сизге мындай күбөлүк бергенге. Хотя уштардын көзүнчө алдым эле деп, ол шайтанды да кичине кага турган болушуңуз керек да. Шайтан айтат, бербей эле кой, жүрө бер. Мына экөөнүн айбири бар, мен го өзү конченныймын, бербейм. Бирок мына эки адам бар, мен кантип бербей коеюн? Күбө барбы депчи? Андан кийин анан дагы васика деп коет, китаба, кол коюу. Азыр биз кандай? Мен тааныбайсың, 11 жыл чок окуп атып мектепте. Эми көргөндөй болтаса бере бер да жөн эле. Ал болбойт ал. Сен аны жаман көрбө. Бул шарият. Эгерде жазып берип кой десе, с удовольствием жазып берип кой. Наоборот, сен айтып коюшуң керек. Мен жазып берип коеюн деп. Жазып берип коюн деп. Бул эмне? Алла Тааланын алдында күбөлүккө дагы сизге карыз төлөгөнгө, бул жардам таксыр сизгечи. Эгерде түшүнсөңүз да, эгерде ниетиңиз мурда эле бузулган болсо, эптеп, будан эмне акчасы азбы? Ал бул мурда эле арам ойдо, арам жегенге таяр болсо, анда бул жазбайт ал. Эмне көрө жаздыңдар? Эртеге да проблема кылып анан ар кандай сот поттошуп жүрөмбү деп, Карызды алгандан кийин туугандар, карызды алганда канчалык сиз кайгырып, пикирленип, аракет кылдыңызбы? Кайтарууда 10 эсе ошондой болуш керек. 10 эсе. Сиз азыр карыз алганда күн сайын келип атаса, күн сайын сурап атасыз, ар жерден жолуп атасыз. Канча кичпейилсиз. Карызды кайтарууда ондан 10 эсе кичпейил болуң. 10 эсе жүгүрүң. Бизге тескергенде болуп атпайбы? Мурда айтып калат эле, колуң менен бергенди путуң менен аласың. Путуң менен да ала албайсың азыр. Чүнкү путуң менен да азыр ала албайсың. Тилиң менен алышың мүмкүн өзүң айтып. Алгандай болуп атам, алайын деп атам, болуп калайын деп атат деп, өзүң успокоить этишиң мүмкүн. Ошон үчүн азыр мамиле кылганда өзгөчө мусулмандар, туугандар, куда сөөктөр, мына намаз окугандар, даватка чыккандар, ажылар, өзгөчө туугандар, мына мамилени кылбасак, исламды да кичине сүйгөтүп алабыз да. Жаманаттуу кылып алабыз. Бирөө сөгүшү мүмкүн, сен мечитиң, намазың деши мүмкүн. Сен ушул ажылыгың, даватың, сакалың деши мүмкүн. Туурабы? Ошого ким алып барып атат? Болбосо сакалдын андай мамилеге тиешеси жок эле анын. Буну сөгө турган, буну тилдей турган. Исламдын эч кандай мамилеси жок эле. Мечиттин, ажылыктын умран. Бирок кандай болуп калып атат? Ошон үчүн туугандар, эч кандай жаман көрбөй, жазып алдыңбы? Алгандан кийин
таксиге отырған тоқтот, пепси кола ішкен тоқтот, шашлык заказ бергенде тоқтот, ашықшадағы киім алып кигенде, спортивка кроссовканы жаңылап қояйын деген тоқтот. Тоқто, сен мойнында қарыз барбы? Бисмилля, бисмилля, бисмилля. Кичинеден топтоп болсын. Алла сені көріп тұрады, әрекетің барбы жоқ бу? Берейін деген. Анда алхамдулилlah Алла жардам береді. Дуасында оқу, менетті ағыл, иншалла исрапты ағылва, Құда қалса тез құтылып кетесің. Қарыз мәселесі, сода мәселесі қандай. Бір ұшыл-ұшырда бердім, азыр алдым, анда жазбайды да қойсаң болады. Бірақ бір уақытқа берсең жазсаң болады. Ана мында естегенде. Қарызды Усман тақсыр менен сұрап келді. 6 айға қарыз беріп тұрыңызшы. $1000 болып тұр. Кеттік, жаздық таяқ-пияқ. Бердім 6 айға. 2 күннен кейін маңа $1000 керек болып қалды. Тақсыр, $1000 берің десем, ақым бар. Некене? 6 ай бол елек қо дегенге бұның ақысы жоқ. Жақшы алыңыздар. Bir болады бізден фиқ илимдерінде дайын деп қояды, қарыз деп қояды. Эко теңеле бізде қарыз деп қоторылады, бирок кеде мындай. Бұл маңа қарыз, китептен ақшасын қарыз. Китеп алғамын да бұдан. То есть менен китеп алды, ақшасын беріш керек та. Ушуға мөнөттен бұрда сұраған ақым жоқ. Чүнте сарбы? Мөнөттен бұрда сұраған ақым жоқ та. Бұл мамиледен кеткен еле да. Мен берген емес елем мындайчы. Бұның кішінен шундай алиманы бар. Шun үшін туғандар, қарыз мәселесінде біз өте қылдатту мамиле қылайлы. Қарызды беруге мүмкіншілік болып тұрып дағы, бербей, қақшатып, тажатып, алдап, қылып, матал, бұда қуат бұны үші. Бұл не деген? Бұл зұлым деген. Күн сайын зұлымдықтың күнесін алады. Қоқысынан көз жұмып қалса, Аллаху акбар. Қарызды туғандар жаман нәрсе бұл. Құдайым барыңызды сақтасын. Пайғамбарымыздың жаназасын оқыған учурлар болған. Өзіңер оқуғыла деген учурлар болған. Әлбетте, қарызда да бір нәрсе бар. Қарыз беріп атасың. Ошоны бір қызматқа алып, қызмат қылдыртып, машинеңе беріп тұр, айдап тұрайын. Же мына кирпичти тияқа жиып қой. Же мына қатты жазып беріп қой, анда мындай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Күллі қардин жарра наф'ан фахуа риба. Қайсы қарыз болуасын, пайда тартып келсече, ошо сүтқорлық деген. Ошо сүтқорлық деген. Қарызды бердіңіз бе, чистый беріңіз болды. Анда пайдаланбаңыз. Алда қарыз алғандан кейін белек бербесін сізге. Қарызды төгіп біткенден ана белегін алып келе берсін қалашынша. Қарызға чейін, қарызды бергенге чейін белек алып келсе, ушыны барды сүтқор. Бізде көбінше шындай ғой. Бұның арқасында чоң мәселе жатады. Чоң мәселе жатады. Шөншін тұғандар, ешқашан еме қылбаш керек бұндай алып тұрып. Белеген алып. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх Куфада біреуге қарыз берген кен, қарыз бербей, ошо күнде де ушундай адамдар бар екенде. Анан үйіне барып тұр. Күн ысық, чақ түш. Үйіне барып, қарызын долайын деп барса. Еми көлөкө баш қалқалай тұрған жер жоқ екен де. Үйінің ғана көлөкөсі бар екен. Күн тиіп тұрады берді көлөкөсі. Ушу көлөкөсүнө да отырған емес екен да. Ушу мен қарыз беріп, үйінің көлөкөсүнөн пайдаланып қалуайын, сүтқорлық болып қалуасын деп. Мынандай адамдар имам болған да. Ошоны мазхабын қармап кетті да біз. Түшінікті бе? Ошон үчүн иншалла нарық қарыздан бергенден кейін пайда таппасын. Әлбетте, эми қарап тұр. Қарыз берүүчүгө шарт, шарият шарт қойған. Намек қылба, үміт қылба, тилиңмен да қайтпа, мынча бересің, мынча қайтарып бересің депчи. Андан пайдаланба. Бирок қарыз алуучуга эмне деген шарият? Жакшылап қайтарып бер деген. Кантип? Алганыңдан көбүрөөк кылып бер деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна хияран нас ахсанухум qaдаан." Адамдардын эң жакшысы кайтарып берип атканда чырайлуу кайтарып бергени. Түшүнүктүбү? Ал мааниси кандай чырайлуу кайтарып бергени? Мисалы $1000 алдым эле. Буда үмүт деле жок, бул шарт деле койгон жок. Просто мен өзүмдөн совесть. Авириме. Ушунча машалла, Алла разы болсун, мага жардам берди. Азыр колумдан келип атабы? 1100 кылып берип кой. 1200 кылып берип кой. Жакшы кылып кайтарып берип кой. Мына мамиле. Жоксо сизден ошо ойлонуп жүрүп, кандай болбосун ушуга жакшылык кылды мага, эч кандай шарт кылбастан. Мен да бир кызматын кылып коеюн деп жүрүңүз да. Аракет кылабыз иншалла.